Ош шаарынын аймагында жайгашкан антикино жайлары жабылат. Мындай сунуш Ош шаардык мэриясынын коллегиялык жыйынында айтылды. Анда өткөн жылы антикино жайларында 3 өспүрүм кыз зордукталган. Бул сыяктуу кылмыш иштерин болтурбоо үчүн антикино жайларын жабуу сунушталып жатат. Ага аталган жайларда коопсуздук эрежелери толук сакталбаган негиз болууда. Бүгүнкү күндө өзгөчө мамиле жанагы антикино мекемелерине коюлду. Анткени ушул антикинодо буга чейин жаш чет элек кыздардын зомбулукка кабылган маселелер аныкталган. Ушул антикино маселелерине бөгөт коюу чараларын көрүү талаптары коюлду бүгүнкү коллегияда. Демилгени Ош шаардык милициясы да колдоого алат. Антикино жайларын жабуу шаардык мэриянын жана шаардык кеңештин жардамынын негизинде ишке ашырылат. Өткөн жылы жашы жет элек кыздардын антикинодо зордукталышы боюнча 3 арыз түшкөн. Алардын ичинен экөөсү кылмыштын курамы жок болгондуктан кыскартылса, бирөөсүнүн иши сотко өткөрүлүп берилген. Бүгүн Ош шаардык мэриясында сөз болду. Ушул 3 жаш өспүрүмдөргө карата зордуктоо фактылары катталгандыгы боюнча. Бул окуяга айта турган болсок, бул окуя 2024-жылы болгон. Ошол 3 окуя катталган жаш өспүрүмдөргө ошол антикинодо болгон окуялар. 2 окуя боюнча факт кылмыш аныкталбагандыктан өндүрүштөн кыскартылган. Кылмыштын курамы жок болгондуктан. Ал эми бир иш боюнча катталып, экспертизасы чыгып, ошол иш болгондугун аныкталып, шаардык сотко жиберилген. Бүгүнкү күндө 25-жылдын эсебинен жаш өспүрүмдөргө карата антикино эс алуучу жайларында эч кандай мындай факт катталган жок. Бул сыяктуу окуялардан улам шаардык милиция көзөмөлдү күчөткөн. Анда аталган жайларга өспүрүмдөрдү киргизбөө жана бөлмөлөргө видео байкоолорду орнотуу боюнча сунуштамалар берилген. Ошондой эле пландан тышкары текшерүүлөр да байма-бай жүргүзүлөт. Мыйзам боюнча жашы жет элек балдардын антикиного кирүүсүнө тыюу салынбайт. Жаш өспүрүмдөргө ал жерге кирүүгө негизинен бүгүнкү күндө айтып түшүндүрүп, ал жерге кирбөөнү сунуштап айтып келатабыз. Бир канча жолу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошондой эле ушул Ош шаарынын аймагындагы антикинолорду тейлеген кызматкерлерине тейлеген Ош шаарындагы тескөөчүлөр дагы аймагында болгон антикинолорго ар бирине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жерге жаш өспүрүмдөрдү киргизбөөгө, ошол жерде сөз тыкыр көзөмөлдүү болсун, ошол жерге киргенди дагы. Ошол маселелерди айтып түшүндүрүп келүүдө. Ал эми антикино катары иштеген жайлар жабуу сунушу туура эмес дешет. Ага аталган жайда керектүү болгон коопсуздук чаралары көрүлгөнүн себеп кылышат. Талапка ылайык өспүрүмдөр буга чейин деле киргизилбей келген. Айрымдары кино көрүүчү бөлмөлөргө жакынкы убактары видео байкоо орнотула турганын да убада кылышты. Жашын сурайбыз, албетте бизде ошол жерде табличка дагы илинип турат. Бизде правила бар. 18 жашка чейинки өспүрүмдөрдү биз кечки 10дон кийин киргизбейбиз. 10го чейин болсо, эгерде үй бүлөсү менен, подругалар менен келсе, ата энеси менен келсе, алар кино көрүп кеткени эмнеге жок? Почему бы нет, да? Видео байкоолор жок, бирок биз азыр уже заказ кылдык. Себеби бизге айтып түшкөн, ушуларга чейин заказ кылдык, анан уже табличкаларды жакында эле илип чыктык. Видеонаблюдениеде билип койгонбуз. Белгилей кетсек, азыркы тапта Ош шаарында 50ге жакын ар түрдүү антикино жайлары бар. Алардан айрымдары 24 саат иштейт. Антикино театрда кардарлар сыналгыдан эмнени көрөрүн өзү тандайт. Бир нече адам менен чогулуп отурса да болот. Ал үчүн сыналгы коюлган атайын бөлмөлөр бар жана ал жакта шарттар түзүлгөн. Бул кадимки кинотеатрлардан бир топ эле айырмаланат. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.